8 мартты аялдар эл аралык майрамы, мына ушул күнү аялдар урматталуусу керек, аялдар кымбатталуусу керек, аялдар аздектелүүсү керек деп айтылат. Бул кайдимки эле башка күндөрү аздектелбөөсү керек дегендей нерсе болуп, аялдардын укугун тебелегендикке жатат. Шариятыбызда аялдар ар бир күнү, ар бир саатта аздектелүүсү керек болот. Бул ошол аялдар кордукка учурап, аялдар өзүнүн укугун таппай калган коомдо аялдардын жок дегенде бир күн болсо дагы укугун коргоп калалы деген коомдо жаралган нерсе. Бул ислам коомуна эч кандай тиешеси жок. Балки мен айтар элем, бул 8 март аялдарды эркиндиктен кулдукка жетелеп кирген күн деп айтар элем. Аллах Тааланын буйругун аткарып, Аллах Таала буйруган элечекти кийип жүргөн энелерибиз, эжелерибиз мына ушул 8 март дегенде өздөрү кийип жүргөн жолуктарын чечип, өрткө таштагандыгын биз бардыгыбыз билип жүрөбүз.